Tutkundарға boşlandı. Siyasi tutkundарға boşlandı. Siyasi tutkundарға boşlandı. Siyasi tutkundарға boşlandı. Sot adaletli keçim kavlansın. Sotlar adaletli keçim kavlansın. Свободу политзаключенным. Свободу политзаключенным. Айбек Мырзаға боштондук. Айбек Мырзаға боштондук. Саяси туткундар бошотулсын. Соттар адилеттүү чечим кабыл алсын. Свободу политзаключенным. Кемпироват кыргыздыкы. Кыргыздын жери берилбесин. Кемпироват кыргыздыкы. Кыргызстандын жери бүтүндүүлүгүн сакташыбыз керек барыбыз. Ошондуктан саясий туткундарга бардыгына боштондук берилсин. Соттор адилеттүү чечим кабыл алсын. Бүгүнкү болуп жаткандын бардыгы адилетсиз, мыйзамсыз. Саясий туткундарга боштондук берилсин. Саясий туткундарга боштондук берилсин. Кузманкуловго боштондук. Ну, мы сегодня сторонники пришли к Айбеку Бузурманкулову, но мы до этого утром здесь стояли. Всем политзаключенным мы требуем освобождения, потому что это мы все считаем незаконным. Никаких обоснований, никаких обвинений конкретных мы от судей, от следователей не услышали. Поэтому мы сегодня требуем, чтобы всех политзаключенных освободили из-под стражи. Потому что никаких оснований законных мы не видим. Их просто потому что нету. Как ваша фамилия, имя? Максат Казакбаев. Сиздан суроолорубузга жооп берип коесузбу? Митингге чыкканыңыздын максаты жубай болосузбу? Мен Айбек Бузурманкулов жубайы, атым Толгунай. Я требую, чтобы освободили всех политзаключенных, в том числе моего мужа, потому что задержания незаконные, никаких экспертиз нету, никаких доказательств вины нету. Поэтому мы требуем, чтобы всех политзаключенных, в том числе моего мужа, освободили. Поэтому мы сегодня вышли на митинг. Мен Айбек Бузурманкуловдун жубайы, атым Толгунай. Бүгүнкү кармаган политзаключенныйларды мыйзамсыз деп эсептейбиз, ошон үчүн аларга боштондук болсун. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу кыргыз элим, менин атым Болотбек, мен Токтогул шаарынан атайын келип отурам. Өзүңүздөр билгендей, азыр Кыргыздын башына кыйын мындай оор күндөр түшүп атат. Бул биздин жерибиз, биздин бир элибиз мына Кемпироват кетип жаткандыгына байланыштуу ушул саясий туткундарды мына бошотулсун деп келдик. Ал саясий туткундар бүгүнкү күндүн баатырлары. Мен так кез айткым келет. Буга чейин дагы саясатчылар айтып келген. Мына Өмүрбек Черкешевич кече күнү атайын келип ушул 30 жылдык мааракесин тосту. Мына ошол инсан мынтип айткан. Кыргызстан эгемендүү өлкө деп. Эгемен бул сен, эгемен бул мен, эгемен бул эл. Ошондуктан мен айталам, эгемендин ээси эл. Эл каалагандай сүйлөш керек, эркин сүйлөш керек, өзүнүн жерин коргош керек. Мына анын ичинде Жалал Абад областынын мурдаңкы губернатору, экс-губернатору Айбек Бузурманкулов дагы, Талас областынын экс-губернатору. Мына буну да кармап отурат. Жубайы келди, 5 баласы бар. Андан сырткарында канча деген биздин айымдар, мына 70ке чыгып калган биздин патриоттор, аксакалдар бардыгы акыл кебин айтса, карынын кебин капка сал деген кыргызда макал бар. Карынын кебин капка салмак турсун, капканга камап койду. Ошондуктан биз бардыгыбыз азыр бул кыргыз элинин башталыш чыңалуусу, бул эртеңки келечектин бүдөмүгүн алып келет. Ошондуктан биз өлкө башчыдан башка бир жооптуу жетекчилердин өкүлдөрүнөн азыркы соттон суранабыз. Бул биз бул адамды гана коргоо үчүн эмес, элдин эртеңин коргоо үчүн келип атабыз.
Элдин келечегин коргоо үчүн келип атабыз. Бошотуш керек бул адамдар, токтотуп бошотуш керек. Бул адамдар Айбек мырзага боштондук. керек. Азыр деме Айбектин алып келишти дейт. Ичине кирип сот ачып баарыбыз жерге барып кирели. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, азыркы учурда Бишкек шаардык сотунун алдында Айбек Бусурманкуловду колдоо митинги болуп өттү. Азыр соттун имаратынын ичинде Айбек Бусурманкуловдун кармалышынын мыйзамдуулугу каралат. Биз сот залына түз алып берүүнү улантабыз. Ага чейин түз эфирди жыйынтыктайбыз. Түз эфирде амандашканча саламатта калыңыздар.